Ош областындагы Кара Суу районунун Жоош айыл округундагы Зарбалик айылында мечиттин имаратынын курулуш иштери аяктап, тасма кесилип пайдаланууга берилди. Аталган мечитти куруу үчүн Жогорку Кеңештин депутаты Жыргалбек Саматовдун демилгеси менен Кувейт Республикасынын Ассалам гуманитардык фонду аркылуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, жыйынтыгында мечиттин курулуш иштерине аталган фонд каржылык колдоо көрсөткөн. Мечиттин ачылыш аземине эл өкүлү Жыргалбек Саматов, Ассалам фондунун жетекчиси Набил Хамид Аль-Аун, фонддун Кыргызстандагы өкүлү Нурмухамед Миңбаев, Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов, жергиликтүү жетекчилер, айыл аксакалдары катышты. Эл өкүлү Жыргалбек Саматов мындай жакшы самалыктар буга чейин да болуп келгендигин, мындан кийин да улана бере тургандыгын баса белгиледи. Буюрса бул мечитте жаштарды, жарандарды ыймандуулукка тарбиялоо иштери жүргүзүлөт, дейт Саматов. Биздин момун мусулмандар араб мамлекетинен келген бир туугандарыбыз, Ассалам фонду. Ошол биздин Кара Суу районунун ушул айылындагы тургундар, кандай айыл өкмөт? Жоош айыл өкмөтүнүн, чындап мен айыл өкмөтүңөрдү да билбесем, Жоош айыл өкмөтүнүн Зарбалик айылындагы биздин туугандар кайрылган эле көп жыл мурун. Ушу мечитке муктажбыз деп. Анан биз ошо момун мусулмандарыбыздан суранып, бизге бир туугандарга мечит куруп берсеңиздер дедик эле. Жок дебестен, мына Кудайга шүгүр, биз айткан күндөн баштап 2 айдын ичинде мына мечит салып беришти ушул жерге. Мына өзүңүздөр ачылышында көрүп себепкер болуп атасыздар. Кудайга шүгүр, элдин бар жогу ыраазы. Бул жерде мечит эле эмес, дагы медресесин кошо ачып беришти. Жоош айыл өкмөтүнүн башчысы Абибилла Козуевдин айтымында аталган айыл өкмөттө 5200 кожолук, 25000 жаран жашайт. Айыл өкмөттө 13 айыл болсо, буга чейин жалпы 9 мечит болгон. Мечиттин ачылышы менен катар медресенин да имараты курулуп пайдаланууга берилди, дейт Козуев. Мечитти курууга каржылык көрсөткөн фонддун өкүлдөрүнө эл өкүлү Жыргалбек Саматовго жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан ыраазычылык баракчалары ыйгарылды. Эл өкүлү Жыргалбек Саматовдун түштүк жергесине болгон расмий иш сапары андан ары Жалал-Абад областында улантылды. Жалал-Абад областындагы балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесине Кувейт Республикасынын Ассалам фонду тарабынан 400 000 сомдук керектелүүчү буюмдар жана техникалык каражат жардам катары берилди. Аталган мекемеде учурда 101 оорулуу бала бар. Мекемеге колдоо көрсөтүп, оорулуу балдардын жашоо шарттарын жакшыртуу максатында Жогорку Кеңештин депутаты Жыргалбек Саматов алгач балдардын жатак мекемеси менен барып таанышып келген. Андан соң Кувейт Республикасынын Ассалам фондунун өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүлгөн. Натыйжада 400 000 сом акча каражатына муз аткыч, чаң соргуч жана башка бир катар керектүү буюмдарды эл өкүлү Жыргалбек Саматов, Ассалам фондунун жетекчиси Набил Хамид, фонддун өкүлдөрү Абдулла Салих Аль-Джаиджи жана Кыргызстандагы өкүлдөрү Нурмухамед Миңбаев, Эркинбек Исаев жардам катары социалдык мекеменин эмгек жааматына тапшырышты. Мындан сырткары мекемеде эмгектенген 65 кызматкердин ар бирине 2000 сом өлчөмдөгү жалпы 130 000 сом акчалай каражат жардам катары тапшырылды. Стационардык мекеменин жетекчиси Дамира Алимжанованын айтымында мындагы оорулуу балдардын көпчүлүгүнүн ата-энеси жок. Айрымдардын ата-энелери таштап кетишкен. Мекеменин эмгек жааматы колдоо көрсөткөндүгү үчүн эл өкүлү Жыргалбек Саматовго Ассалам фондунун жетекчилигинин Кыргызстандагы өкүлдөрүнө ыраазычылык билдиришти. Бардыгына чоң ыраазычылык билдирем. Сиздерге Алла Таалам узун өмүр берсин. Мына канча деген ата-энени билебиз. Керек болсо өзүнүн үйүндөгү балдарын мынчалык сиздердей мээримин берип бакпайт. Жалал-Абадтагы балдардын психоневрологиялык мекемесинин авариялык абалындагы имаратынын ордуна заманбап бардык шарттар бар имарат курулат. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Жыргалбек Саматов мекеменин эмгек жааматына материалдык жардам көрсөтүү учурунда билдирди. Кошумчалай кетсек, Жалал-Абадтагы балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинин бир имараты авариялык абалда. Бирок учурда ал жерде оорулуу балдар жашап жатат. Эл өкүлү Жыргалбек Саматов баштаган топ жана Ассалам фондунун өкүлдөрү имарат менен таанышып чыгышты. هذه التبرعات من أهل قطر ومن أهل الكويت وأسأل الله يتقبل من أهل قطر ومن الكويت هذه التبرعات. Жыргалбек Саматтын айтымында аянты 400 чарчы метрди түзгөн имаратты куруу үчүн Кувейт Республикасынын Ассалам фонду каржылык колдоо көрсөтөт. Балдарга бардык ыңгайлуу шарттар менен имаратты куруу үчүн анын долбоорун карап чыгат. Анткени социалдык мекемедеги балдар имараттар бири-бирине шайкеш келиши керек. Долбоорду мыктылап түзгөн соң жакын арада имараттын курулуш иштерин баштайбыз. Мындан сырткары оңдоп түзүүгө муктаж болгон башка имараттарды да толугу менен оңдоп түзүүдөн өткөрүп берүүгө Ассалам фонду менен биргеликте көмөктөшөбүз, дейт эл өкүлү. Мындан сырткары Саматов Ассалам фонду менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, стационардык мекемеге заманбап тез жардам унаасын сатып берүү вадасын берди. Кабарлар KG сайты, Үмүт Муканбетова.